Ашырбек Мойдонович, мен сізге кайрылам. Биздин мамлекеттин бюджети социалдык бюджет, ошол эле мезгилде коомубузда дагы социалдык колдоого муктаж калктын катмары чоң. Бул пенсионерлер, бул жөлөк пул алуучу балдар. Эгерде статистиканы карасак, мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдардын саны жылдан жылга өсүп атат. 2015 жылы 26.700 болгон болсо, 2016 жылы 28.000, 2017 жылы 30.000ге жетти. Мындайча айтканда, жылдан жылга мүмкүнчүлүгү чектелген бул укпаган, көрбөгөн, баса албаган балдардын бардыгынын саны. Мен эмне үчүн бул маселе кайрылып атам? Мага бир шайлоочу кат менен кайрылып, ушул баласын окутуу боюнча кайрылды да. Мен сурасам, бир күндүк окутуу жарым саатта 350 сом окутат экен жеке мектептер. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга угууну жана тилди өстүрүүнү үйрөтүүчү мектеп, жеке мектептер. А мамлекетте болгону 2-3 мектеп бар экен, 5-6 бала бакча бар экен. Эгерде биз өкмөт колго алып, ушул балдардын келечегине кайдыгер карабай, мектеп, бала бакча маселесин чечпесе, анда бул балдардын келечеги кандай болот? Эгерде бүгүн ал сүйлөй албаса, ал келечекте коомдун мындай четтетилген жараны катары болот. Ошондуктан, урматтуу Ашырбек Мойдонович, мен изилдеп көрдүм, дагы өкүнүчтүүсү 70-80% кыргыз тилдүү аймактардан келген ата-энелер кайрылат экен, бирок окутуу тилекке каршы орус тилинде жүргүзүлөт экен. Атайын комиссия бар экен ушул балдарды иликтеп окууга жайгаштыруу боюнча. Ал комиссиянын да курамын карап көрүш керек. Биз бир канча жолу мыйзам көтөрүлгөн. Ошол балдарды карап аткан ата-энелерге стажын дагы караш керек, пособие бериш керек деп. Мындайча айтканда, бул социалдык маселе. Мунга эгер көңүл бурбасак, жылдан жылга көбөйөт. Эмне үчүн мындай балдар төрөлүп атат? Бул эненин ден соолугу. Ошол миграцияда жүргөн, ошол ысык суукта жүргөн энелердин грипп болуп, ооруп, жана башкалардан айынан ушундай төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Демек, комплекстүү карай турган болсок, энелердин дагы ден соолугун кам көрүшүбүз керек экендиги өтө маанилүү болуп турат. Мен протокол тапшырма берет элем, комитет карап чыгып, изилдеп, аны өкмөт менен бирге маселени чечсе. Рахмат.